Амансызбы көрүүчү, ободо сиздер менен кайрадан Санаттөр программасында амандашып жатабыз. Бүгүнкү төрүбүздүн коногу ким деп турсаңыз, стилист, дизайнер, белгилүү кыргыз кыздарынан чыккан белгилүү стилисттердин бири Замира Молдошева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келиңиз. Алгач эле маанайыңыз кандай? Жакшы, жакшы. Жаз келатат. Жаз келатат, маанайыңыз да жаздай болуп турсун деп айталы. Ушул бүгүнкү маекти сиздин Саада аттуу кызыңыздан баштасак деп турабыз. Чоңоюп калдыбы? Кандай кылыктары менен сизди кубантат атат? Кызым быйыл январда 3кө чыктык. 3 жылдан бери Аллахыма ыраазымын, ушунча эне деген бакытка толуп, жыргап 24 саат бактылуу болуп, көрсө анык аял затын бактысы бул эне болгондон кийин болот экен. Ушул балага болгон сүйүүнү өмүрүңдө да мындай кезиктирбейт экенсиң да. Бала болгон сүйүү бул такыр башкача экен. Бул такыр мындай эчтеке мындай орусча айтканда требовать этпеген, эчтекени мындай бир нерсени сурабаган, бир сүйүккенде эчтекени күтпөгөн, жөн эле сүйөсүң, жүрөгүң менен өпкө тим эле эчтекең калбай калат экен сүйгөндөн. Анан мынчалык сүйүү мындай эч жерде жок деп кезиктирген эмесмин. Мен баягы мүмкүн кечтиргөндөнбү, мындай сүйүүнү жашоомдо болуп турган эмес, мындай сүйүү. Анан ушунчалык Кудайыма ыраазымын, ушундай сүйүүгө кабылганыма, ушундай жашоомдо кызымдын пайда болгонуна. Чынын айтсам, кызым жолдошум экөөбүзгө 24 саат бакыт тап келет да. Эми азыр болсо эми тили чыгып, кылыктары чыгып, ого өтөр, күндө тим эле ушундай жыргайбыз, ошол кызды көрүп алыпчы. Тим эле сонунда болгон көйгөйдүн баарын унутат болушуңуздар керек ошол балага келгенде. Негизичи айткым келет да, мисалы үчүн бала кыздуу болгонго чейин, бир кичинекей проблема чоң болуп көрүнөрчү, азыр такыр проблемам жок. Эми элестетсеңер, Кудайым мага ушундай бакыт берип атса, кайдагы проблема? Ал жөн эле жумуш чечип койсо болот, жөн элечи. Бардык нерсе өзгөрдү. Аял киши негизи төрөттөн кийин, балалуу болгондон кийин аябай өзгөрөт экен. Мен аябай өзгөрдүм да, аябай өзгөрдүм. Фигурамго мейли өзгөрсө өзгөрөсүн, бирок өзүмдүн мүнөзүм, жан дүйнөң болгону баары өзгөрөт экен. Апам ушинтип айтчы. Айтат да эле да, балалуусуң бардык нерсең өзгөрөт десе, эми может фигурам өзгөрөр деп ойлочумун, көрсө бүт түпкүр нерсең да, ар бир жасаган нерсени сен балаңды ойлоп жасап кылат экенсиң да. Сен бирөөгө жаманчылык кылгандан коркосуң, бирөө жөнүндө жаман айткандан коркосуң, бир кандайдыр бир мамлекетиңде көйгөй болот, ошол менин балама да залалы тээрин билип сен ошону угуп өтүр, жүрөгүң ооруйт. Бардыгы ушундай болуп калат экен да, бардыгы сенин балаңдын тегерек четинде жашооң, ошо бүт балаңдын тегерек четинде болуп калат экен. Баскан турганың бардыгы тең ушу балама залакка тийбесин, ушу кызым уялбасын ушу апасынан деп мындай ойлонуп калат экенсиң да. Көп нерсе. Канаты менен каккылаган ушундай бардыгына баласы үчүн даяр болгон бул эне эле болуш керек деп айтабыз да. Ооба, ушу аябай таң калдым. Мурда баягы өзүң балаң болбосо ыйлап атса ийим чыдабайт да. Өзүң балаңдын ыйлаганы деле угулбайт экен, көтөрсөң белиң деле оорубайт экен, колуң деле чарчабайт. Чарчабайт экен. Чарчабайт да экенсиң. Көрсө өзүмдүн балам болсо ушундай экен да. Жолдошум кээде ооруп калабыз, антип калып неметсек, аябай бооруйт да, байкуш аялдар. Ал апасына жабыш эле чыкпайт да мендечи. Анан аябай бооруйт да, кантип чыдайсыңар деп. Биз түнү бою деле уктабай коебуз бала үчүнчү. Билинбей деле калат да. Лишь бы оорубасын, лишь бы жакшы болсун деп. Ошондуктан мен ушу балалуу болгондон кийин түшүндүм, чын эле жердин тузу, жашоонун тузу аял киши экен. Чын элечи. Бул жашоо негизи эле аялдар кармап туруп, аялдар көтөргөн жашоо экен да. Бардык нерсени аялдар жасаган жашоо экен. Туура айтасыз. Негизи эле төрөттөн кийин көпчүлүгү мындай стресске түшөт, негизи болот деп айтат да. Сизде ушундай нерсе болдубу же болбосо бакытка балкып атып көп билинген жокпу? Жок, мен аябай таң калган нерсе, мен жанагы төрөттөн кийинки депрессия болдум. Жарым жыл. Көрсө ошол депрессия экен, мен билген эмесмин. Эми элестетсеңер, мен 15 жылдан бери күтүп жүрсөм, эми ойлойсуң да, мен каяктан депрессия болдум деп. Бирок төрөгөндөн кийин ошол состоянием такыр түшүнбөй, бир туруп настроением аябай жакшы болуп калат. Тим эле бийлегим келип, ырдагым келип, анан бир туруп эле ыйлагым келет, бир туруп
тикеле ушул коркуу эле калчылдап эле кызымдын тери четинен чыкпай элечи, дем алат абы, дем албай элеби. Ошо бардык эле энелерде болот окшойт да. Ошондой болобу билбейм. Мен эң биринчи жолу мурду толуп калганда өкүрүп акырып ыйлап скорый чакырып мен эмне кылам, дем ала албайт деп анан кыйкыр өкүр ушуп бул тигине аспираторду алдындагы үйлөп койду, бүттү да тим эле аны да калчылдап коркуп 15 жолу обработка кылып атып мурдуна араң салып. То есть ошондон көрсө жарым жыл аябай депрессия болуп турдум да. Анан кийин өзүнөн өзү эле өтүп кетти. Анан таң калганым 15 жыл күтүп ушунча зарлаган бала болгон аял мен депрессия болуп атсам, анан жана биринин артынан бирин төрөп, биринин артынан бирин төрөгөн айымдар деле депрессия болот турбайбы көрсө, үйдөн чыкпаса, улам бир жасаган оокатыңды кечке эле жасай берсең, такыр эле мындай эме болуп каласың го, аябай чүң. Депрессияга түшүп, анан чыга албай калган айымдар да көп кездешет экен да. Аябай көп экен да. Анан мисалы үчүн биз баягы үйдө отуруп алып, сын такканга кыйынбыз да, диванга отуруп алыпчы. Анан мисалы үчүн мен ушул жарым жылдык депрессиядан кийин 4 балалуу же 5 балалуу болуп таштап кеткен аялдарды түшүнүп калдым да. Көрсө ушу депрессиядан кетишет турбайбы, таштап көргүм келбейт, эч кимди уккум келбейт деп качат турбайбы көрсө. Бир баланы багам деп мен ушунчалык мындай бала багыш өтө чоң эмгек экен да. Мен даже жумуштан мынча чарчабайсызбы? Чепчин аябай таң калдым, себеби мен жардамчым да жок, эч ким жок. Эми эптеп тапкан кызымды кимге доверять этем? Жолдошум экөөбүз ал жумушка кетсе мен карайм, мен жумушка кетсем ал карайт, ушундай да. Мына мисалы үчүн азыр деле бияка келердин астында жолдошум карап калды, мен азыр кайра үйгө чуркап барып обед кылып, кайра жумуштарыма кетишим керек. Жолдошум дагы эч кимге ишенбейт, мен дагы эч кимге ишенбейм. Только экөөбүз эле карашыбыз керек да. Анан эми бул аябай чоң эмгек экен, айрыкча. Азыр эми бир аз азайып калды болуш керек, чоңоюп калды да. Жок, менин кызым 5 балага тете, аябай тентек. Аябай тентек кыз. Көргөндөрдүн баары таң калат, кызыңар аябай тентек экен. Бала болсоң шок болсоң жок бол дейт. Билбейм, шок кыз да негизи, аябай шок кыз, эчтекеден коркпойт. Бирдеме кылса да айтат, мен эмне кыла аласың дегенсип, мен деп айтат да, так эчтекеден коркпойт. Анан мүмкүн ошо баягы бала сүйүүгө, мүмкүн ошо баягы көп вниманияга аябай эметкен бала ошондой болуп калабы, билбейм да. Жолдошум экөөбүз тең такыр эчтеке эметпейбиз да, мындай. Эми азыр кой дегенди кичине үйрөтүп келатабыз, антпесе бала деле билет экен, бала деген чоң психолог турбайбы? Мен астына салып айдап алат, атасын салып астына вообще айдап алат, башкарып алат. Экөөбүз тим эле баарыбыз эле ошо эмебиз, кызымдын эле бир жумушчусу болуп калдык. Ошо кызымдын эле капризин эметип анан эми 3кө чыктык, эми жолдошум экөөбүз эле келем акырында, муну болбойт деп түшүндүрүп айтып келатабыз да. Бирок негизи кызым аябай тентек. Аябай, может мүмкүн тентегин эмби, мага аябай эме болуп атат да. Биягын жыйнасаң бияга калат, кийинтет, чечет, төгөт, чачат, ыйлатат, тартып алат, короче, тим эле анан кой деп атып элечи. Анан кичинекей чагынан бери аябай шок болуп, тигини салып ийет, сайып ийет, оозуна салып алат. Ушу переживать этип элечи, салып ийбесин, сындырып ийбесин деп эле ушинтип элечи, эсиң болуп калат экен да. Анан мүмкүн дагы бир балалуу болсок, может байкалбай калабы. Анан эми үмүт бар дагы, мүмкүн дагы ушундай пландарыңыздар барбы, дагы балалуу болсок? Ооба, пландарыбыз бар. Кичине кызым чоңойду, өзүмө келдим, эми дагы пландаштак болот да. Анан негизи аябай көп балалуу болгум келген, эми Кудайга шүгүр, бир балаң жок эле, бирөөдө жок эле кызым бар. Эми адам ушундай турбайлы, бирөө болсо дагы экинчиси болсо, дагы болсо экен дегендей. Үчүнчүсү болсо дей берет экенсиң. Баланын көп болгону жакшы экен. Өзүм негизи көп үй бүлөлөрдө чоңойгом да, негизи ушу переживать эткеним эле кызым жалгыз болуп калбасын, бир тууганы болсун деген ошого да переживать этип атканым ошол. Негизи Японияда мисалы ошол элдин өнүккөнүнүн сырын аныктап чыгышпады. Бул кеч үйлөнүүгө атайын закон кабыл алышып, 30 жаштан баштап үйлөнгүлө деген ушундай атайын өздөрүнүн тартиби бар эмеспи? Анан эмне себептен десе, ата-эненин көз карашы калыптанып, анын акылы калыптанып, билим деңгээли калыптангандан кийин балалуу болсо, бул өтө акылдуу бала жаралат деген сөз экен да. Туура. Кошуласызбы? Балаңыз акылдуубу? Кызыңыз? Баягы өзүмдүн кыз, ар бир энете өзүнүн эмесин кызын мактайт да, бирок мен мындай салыштырмалуу караганда, баягы туугандарыбыздын балдары, кыздары үйгө келгенде менин кызым баарынан кичүү. Анан ошолорго караганда аябай эме да, бирдеме анан көп айтышат да, негизи аябай акылдуу кыз экен деп. Бул чын эле экен.
мүмкүн бала баягы сүйүүгө аябай прям оронуп чулганып өскөн бала ошондой болобу билбейм да. Мүмкүн ошондой. Бул аябай мындай, кандай деп айтсам, биз жолдошум экөөбүз тең аябай жакшы карадык да. Мен эле эмес, жолдошум экөөбүз теңчи. Экөөбүз тең эки жактан эркелетип эле эмес, туура тамактандырып, зарядкасын жасатып, туура эшикке алып чыгып, убагы менен алып чыгып, оорутпай 1 жашка чейин. Тамагын баардыгын тең списоктун баарын алып алып, могу жашта кайсыны бериш керек. Мисалы үчүн мен азыр мен күлө берем, ар бир эне педиатр негизичи. Ар бирибиз эле педиатр болуп калат экенбиз. Анан мен күлө берем, мен азыр педиатр, терапевт, хирург бар болуп калдым, себеби ушу 1 жашка чейин оорутпай бактым. Бул нерсени аябай. Бул эң негизгиси ошо 1 жашка чейин оорутпаш керек деп айтышат эмеспи? Ооба, ошо билбейм иши кылып, мен элдин баарынан информация чогултуп, интернетте кармап, анан дайыма 1 убакта тамак берип, 1 убакта уктатып, 1 убакта сууга түшүрчүмүн. 1 жарым жашка чейин күндө сууга түшүрөттүм да. Анан ушул нерсе аябай жакшы экен да. Өзүң дагы, кызым дагы аябай эме болду. Мисалы үчүн жарым жылдан тамак берип баштаганда 1 жашка чейин шоколад беренге болбойт экен. Өзүңүз жегенге да болбойт эмеспи? Ооба, мен дагы жеген жокмун да. То есть болбойт, значит болбойт. Жанагы бүлдүркөн менен малинаны да бергенге болбойт экен. Бүлдүркөндү берсең аллергик болуп калат экен дагы, малинаны берсең температурасы түшүп кетет экен кичинекей баланын. Цитрусовыйды берсең да аллергик болуп калат экен. Ошондо 1 жаштан кийин берип баштадым. Эң биринчи жеген шоколадты үйдөн интернеттен карап эле, үйдөн өзүм шоколад берип, биринчи жолу шоколад бергем 1 жаш 2 айында. Эми азыр болсо конечно, шоколаддын чемпиону. Шоколад дегенде мени кошо сатып ийет. Анан бардыгында жакшы экен да, ушу ордорду менен кылсаң баары жакшы экен. Анан 1 жарым жашка чыккандан кийин уже мурда жумушка барып келип жүргөм. 1 жарым жашка чыккандан кийин уже эрте менен кетип, кечинде келип баштадым. Анан эми чын айтсам уже ооруп баштады да. Анан садикке барганда дагы ооруп баштады. Анан аябай переживать этип врачтардан сурасам, бала ооруш керек, иммунитети көтөрүлүшү керек. Ошо ооруга да туруштук бергенди үйрөнүш керектир го. Анан ошондо деле 38ге көтөрүлмөйүнчө биз температурасын сбивать этпейбиз, ошо өзү эметсин, күрөшсүн депчи. Бирок баланы негизи канчалык спортко жакын болсо, ошончолук ден соолугу чың болот экен да. Мен азыр такыр баштай албай атам, муздак суу менен куйнайын деп баштайын деген. Биринчи өзүм баштагам. Жеке өзүңүз, Жеке өзүм, жолдошум, кызым болуп үчөөлөп куйнсак, элестетсеңер, жыл бою силер ден соолугуңар чың жүрөт. Бул жакшы нерсе да. Ошону четинен окуп, мындай өзүмдү настрой кылып баштадым да. Эми мен ойлойм, мүмкүн күн жылуу кезде баштаганда күн жылуу кезде башташ керек экен да. Анан күн жылуу кезде баштасак, анан кышкы периодко жакшы өтүп кетет экенбиз. Азыр болсо информация чогултуп, мындай четинен өзүм дайындап баардан атын турбайсызбы? Күн жылууга чейин. Абдан жакшы. Кызыңыздын атын өзүм коем деп жүрдүңүз эле, Саада деп өзүңүз койдуңузбу? Ооба, өзүм койдум. Негизи мага кыска аттар аябай жагат. Мисалы үчүн Саада же болбосо Лира же Кира, Эва деген аттар аябай жагат. Анан Кира деп коеюн деп аябай эметкем. Анан жолдошум койчай Кира деп, орустун иттеринин аттарынын баары Кира деп айтты да, десем мен ишенбей, жок андай эмес деп, анан өзүм боюмда бар да, акырын сейилдеп жүрсөм, ушинтип бирөө эле Кира деп кыйкырып атат. Караса иттин аты тыйсон, домашний ит экен, ошонун иттин аты Кира экен. Анан койбойм, чын эле Кира экен деп, анан кечке издеп отуруп, анан Саада деген эч кимде жок атты койгум келди. Анан ошо Саада деген ат Курандагы ат экен. Бул чын эле арабтардын аты. Саада деген ат. Өзгөчө мындай сейрек кездешет да. Бул ат жок, пока жок да. Бирок менин кызымдан кийин уже туугандардын уже 3-4 ой ишти Саада деп. Анан Саада деген ат бул Кудайдан сурап алган пенде деген билдирет экен. Саада деген принцесса болуптур Арабияда. Анан ушул да, анан баардыгын текшердим. Анын өңүн, цветин, ташын, анан мындай болот, анан баарын кечке бүт аттардын баарын жазып алып, анан ушу Саада деген атты тандап алып эметтик да. Анан биз азыр аты ким десе, Саада десе, Саадат дейт да. Жок, тысы жок десе, Саада деп, анан көптөр таң калышат да. Мындай чейрек ат экен деп. Кызыңыздын өмүрү узун болсун. Чын эле келечекте көптү үмүттөндүргөн кыз болсун дейли. Эми чыгармачылыгыңызга келе турган болсок, сизди бир жаңы жолду чаап, жаңы бир кыргыздар дагы сулуу болуп жүрө алат деген бир
сөздү бир далилдеп койгондой өзүңүздүн жайыңыз бар. Чыгармачылыгыңызга келе турган болсок, кол астыңызда канча киши иштейт, кандай жетекчисиз? Эми негизи мен өзүм эң биринчи кесибим дизайнер да. Анан көптөн бери кыялданып жүрүп, шартың болсо убактың жок, убактың болсо шартың жок болуп, өзүмдүн мода үйүмдү такыр ача албай жүргөм. Кудай буюрса, ачканыбызга 1,5 жыл болду. Биринчи показды былтыр кылгам, эми мына быйыл дагы вот 1-апрелде жасайлы деп отурабыз. Чыгармачылык жактан чынын айтсам, ушу менин кызымдын төрөлгөнү көп түрткү болду да. Мен баягы тывырчылап эле бир жерде эле тура берип турдум да, тигин эми бирок эми тура бергенде кандай баягы сулуулук салону бар болчу, анан окутуучу жайы бар болчу. Ушу кызым төрөлгөндөн кийин окутуу жайымды ана чоңойтом, мына деп эле баягы чеберчилер күнү проект менен жүрүп эле такыр колум бошобой жүргөн да. Анан кызым төрөлгөндөн кийин ошол проектти аябай көп сурашты да. Эми жасабайсыңарбы, же болбосо башка мен жасайын дегендерди көп болду. Анан мен жок деп такыр токтотуп жаап койдум ал проектти. Анан проектке кеткен убакытта андан көрөкчө мен ушу мода үйүмө кетирейин деп, анан ушу ачтым да. Ачтым, анан ушу 1,5 жыл болду. Анан мисалы үчүн окутуучу жайга дагы, окутуучу жайды дагы аябай чоңойтуп алдым да. Ал жерге мурда жалаң чач тараштарды окутсак, азыр болсо дизайнерлерди окутабыз, дизайнерлерди кийиз жасаганды үйрөтөбүз, кожа менен иштегенди үйрөтөбүз, бычканды, тиккенди, сүрөт тартканды, ошо бардык нерсени үйрөтүп алдык. Эми болсо андан дагы эметип, недавно ошо сүрөт тарткан дизайнерлерди эми компьютерный графикага да киргиздик, компьютерное конструирование киргиздик, бардыгы бүт аппараттар. Заман талабына ылайык иштегенди да уже үйрөтүп атабыз. Ооба. Заман талабына дагы ылайык ошо иштеп аракет кылып атабыз. Анан жумуш аябай көп, проектлерим көп. Андан сырткары, мисалы үчүн былтыр көчмөндөр оюнуна коллекция жасагам. Ушул коллекциям негизи аябай бир ырыстуу болду десем жаңылышпайм. Себеби мен ушу жаздан баштап ойлонуп баштадым да, кочевник келатат, анан ушу бизге айтышты, дизайнерлер жасагыла, эмеңерди, коллекцияңарды жасагыла, бирок финансы эч кандай жардам жок, кааласаңар өзүңөр жасагыла деди да. Анан макул деп, анан ойлонуп, анан жазында негизи эле акыркы убакытта баягы интернет убакыт иштегенденби бизде зордук зомбулук көбөйүп кетти го, айымдарга карата, балдарга карата. Анан ойлодум да, эмнеге биздин мамлекетте аялдардын орду ушунчалык ылдый, эми ушунчалык эмне үчүн аял киши эмне бизде эчтеке кылган эмес беле деп, анан баягы тарыхты текшерип карап баштадым. Көрсө, тарыхта ушунчалык көп экен айымдар. Тарыхта ушу кыргыздын кыргыз кыла турган айымдар аябай көп экен. Ошонун арасынан 12син тандадым дагы, 12сине арнап коллекция жасадым. Курманжан Датка, Манастын энеси Чыйырды, ошол эле Акмөр, сөз түрдө Жаңыл Мырза, ушинткен 12 сүйүүгө эметилген дагы жана биздин көптөгөн баатыр кыздар болгон. Жаңыл Мырза, Кыскай Кал, Жаңыл Мырза, Каныкей деген Каныкей, сөз түрдө Каныкей, Айчүрөк, дагы өзүмдүн Курманжан Датка балким. Сөзсүз, ал эң биринчи да Курманжан Датка сөз түрдө. Чыйырды, Манастын энеси, ошонун баарын биригип 12 кылып, анан жөн эле модельдерди алып чыгарып койбой, мен ары ойлонуп, бери ойлонуп, анан бизде Сезим деген кризистик центр бар, билесиз да. Ал жерде жана зордук зомбулукка кабылган кыздар бар, ошолорду чакырдым. Келгиле, мага эме модель болуп бергиле деп. Алар аябай сүйүнүп, стимул берген турбайсызбы? Жашоосунда бир өзгөчө күн болсо керек ошо. Ооба, алар ушунчалык баягы биринчи жолу чыгып атышат аларчы, биринчи жолу чыгып атышат. Анан биз кайра репетиция кылып, аябай кыйын. Бизде Нурлан деген режиссер бар, анан ошо Кыргыз драма театрында ошол аябай постановка кылып берип, ар бир ошо мисалы үчүн Каныкейге, Чыйырдыга 10-15 секунд эпилог жаздык да. Тарыхтан алыпчы. Чыйырды, Манастын бизге кыргызга баягы Манасты тартуулап алган Чыйырды эне деп.
Я вообще против всего этого. Нету у нас, у кыргызов, нету такой обычая алакачу. Анан кейін мен мынтип упиралась, анан кейін бир маалда бирөөм келип туруп мондайдан ичкемин согот коюп меничи, и я вот так согнулась, и тогда мен машинага башымда мынтип туруп зат алып калды. Анан мен мынтип өзгөрүп калдым да, и я вообще не могла дышать. Бул костюмду кийгенге өзүмдү кичине болсо дагы колуман келген бир күчтүү аял экенимди билдим. Нужны новые героини, которые будут мотивировать других женщин, которые не осмеливаются говорить о своих проблемах, что творится у них в душе. Андан ушул багы, ушул коллекцияле, анан ушул эмеден, кочевниктен Ройтер деген, билесиңерби, Англияда телевидение бар. BBC-де болгон чоң. Ошолордун журналисттери келип кино тартып кетти. Менден кечке интервью алышты, тиги жертвалардан алышты, коллекцияны көрсөтүп бердик, кылып азыр ошо международный показдарда жүрөт, ошо кино тартып кетишти. Ушул эле коллекция интернетте көп көрдүм. Орустар жазып чыгыптыр, ушуна дизайнер Замира Молдошева ушул проблеманы көтөрүп деп. Себеби бул жөн эле мындай кылбай эле, мен ушул кыздар менен фотосессия кылып туруп календарь чыгардык. 10 000 календарь чыгардык дагы, башына мен зордук зомбулукка жана Аллага чоңго каршымын деген девиз менен. Аны элдерге тараттык. Негизи аябай бир эме болду да, бир какой-то бир жакшы нерсе болду да. Мен ойлогон эмесмин бул коллекция ушундай болот экен деп. Анан муну менен эле токтоп калбай, бизде жана Эльбирс бар го, Эльбирс снежный баш деп коет эмеспи, жана орусчасы. Агылбирс. Агылбирс проектиси бар, билесиңер да. Ал негизи бизде баягы жоголуп кеттүү коркунучу турат да, ошо Агылбирстин. Ошону көрүп алып туруп, анан негизи эле ошо Курманжан кочевник көчмөндөр оюнан кийин өзүмдүн астымда мындай тапшырма койдум да. Мындан кийин эмне кылбайын? Менин мамлекетимде кандай көйгөй болсо ошону кошуп жасайын деген өзүмө тапшырма койдум да. Анан ошол эмени көрүп, Агылбирсти көрүп туруп, анан балдардын кичинекей коллекциясын жасадым. Балдардын кичинекей коллекциясын жасадым дагы, орусча айтканда «Спаси меня» же болбосо «Мени сактап кал» деген. «Мени сактап кал» деген коллекция жүндөн, войлоктон ичин шолк кылып жасап, эми ошол балдардын кийимин сатып, өзүнүн чыккан баасынан эле сатып туруп эле, ошого 100 бак сатып алып, эми мына азыркы убакытта жанталашып чуркап жүрөм. Мэриядан уже жолуктук, вице-мэр менен жолугушуп, алар бизге участок берип атат. Биз ошол жерге Ак Эльбирс деген сквер ачалып атабыз шаарга. Ошол 100 бакты отургуш үчүн мен болгон аты чыккан жылдыздардын баарын чакырайын деп атам. Келгиле, жардам бергиле. Келгиле, ушул проблемага биздин негизи эле ушул абанын нерсе, экология аябай бир чоң маселе болуп турат да, көйгөй болуп турат. Ушуга көңүл бурдуралы дагы, келгиле бак отургузалы. Бактар абаны тазалай турган бактар болсун деп, ошо 100 бакты отургузалы деп азыр аракет кылып атабыз. Ушул болуп калабы деген жумуштар жүрүп аткан экен. Кол астыңызда канча кызматчы иштейт, аларга талабыңыз кандай сиздин? Негизи кандай талаптарды коесуз? Мен менен чогуу иштеген кыздар 35 балдар кыздар бар. Бардыгы биригип бул мода үйүндө, сулуулук салонунда, окутуучу жайында баарын бириккенде бир 35 адам иштейт. Менин эң биринчи талабым, мен өзүмдүн командам алардын учурунда сөзсүз түрдө эми профессионалдарды, мен өзүм профессионалмын, мен дизайнермин, мен стилистмин, мен бардык жагын билем. Көп тармактуу. Анан эгерде мен мода үйүн ала турган болсом, ар бир адамды бул